Мен Нарын районунда эмгекчил айылынан Асаналиев Темир атым. Мен ушул алдыда боло турган президенттик шайлоого бир суроом бар эле. Биз азыр ушу парламенттик башкарууда болуп атабыз. Парламенттик башкаруу менен. Эми азыркы боло турган ушул президенттикке талапкерлерден сурайт элем. Сиз кандай дейсиз? Ушул сиз президент болуп шайланып калсаңыз, ушу парламенттик башкаруу туурабы же президенттик башкаруу туурабы кайсынысын тандап алат элеңиз? Урматтуу элим, мен дайыма айтып жүрөм. Бизде бүгүнкү күндө аралаш система. Президентибиз да бар, премьерибиз да бар. Кудай буйруса мен шайланып келгенде 2020-жылы биз болсо конституциялык реформа кылып туруп, сиздер тандайсыздар. Бизде дайыма президенттер айткан, ушул жол туура деп туруп. Биз парламент жазып чыгат. Парламенттик же президенттик өлкө. Президенттик өлкөнү тандасаңар, анда бир эле президент болот, премьер-министр жок болот. Парламенттик өлкөнү тандасаңар, анда президенттин бир эле жардамчысы болуп, укугу жок болот. Анда мамлекеттик башчы катары премьер-министр болот. Кудай буйруса мамлекетибизде ошондо чыныгы өзгөрүүлөр башталат. Ушундай олуттуу реформалар керек биздин элибизге. Рахмат. Видео суроолорду тандоо иретин аяк башы кылып адаштырып жүргүзүп келебиз. Сооронбай Шарипович, сиздин кезек азыр тандоого. Меники дагы 9-чу номер бюллетенде 9 тандайын. 9-чу суроо. Мен Алымбаев Нурдинин айыл чарбасын кантип өнүктүрө аласыңар? Канча өлчөмдө, канча процентте жана насыя бере аласыңар? Бул боюнча мен жана биринчи маселеде жооп бердим. Мына биринчи жолу биз кайра иштетүүнү жайына 6%дан бердик. Буну көбөйтөбүз, уланта баштайбыз. Экинчиси айыл жерине мен жана айттым, биздин дыйкан фермерлер банкта турбай кылып, келгенде ала турган кылып, ошол көлөмдөгү каражатты биз таап келебиз. Bir кыска мүнөттө ошого жеткизебиз. 20 миллиард сомго чейин ошону камсыз кылып беребиз. Экинчи, орто жана бизнеске, орто жана чакан бизнеске биз азыр фонд түзүп атабыз, иштеп атабыз. Буну мен премьер-министрге баштаганбыз. 18-ден баштап иштей баштайт. Ал дагы узак мөөнөттүү төмөн пайыздуу кредитте келе баштайт. Адан дагы биз кайрылабыз айыл чарбасына. Рахмат. Арыстанбек Бешналиевич. Бизге дагы ушу 7 катар аалым, 7 катар жер бар дегенде 7-дин бир ыйык дегенде 7-чи номер келген экен. Ошону тандайлы. 7-чи номер. Ысык Көл областынын Жети Өзү районунун Кичи Жаргалчак айылынын тургуну Орозалиев Марат боломун. Биздин президенттикке койгон талапкерлерден кокустан президент болуп өтүп калган кандидаттар болсо ошолор биздин Ысык Көлдүн айрыкча түштүк бөлүгүндөгү жолду калыбына келтирип оңдоп берүүгө мүмкүнчүлүктөрү барбы? Бул суроого мен мындай жооп кылат элем. Бүгүнкү күндө бийлик айтып атат, мен үй салып атам, мектеп салып атам деп. Чөнтөгүдөн салып аткан жок. Ошо биз төлөгөн налогтон, кыргыз элине келген пулдан салып атат. Анысы кандай бул жол өзү оңолот. Мен ойлоп атам, бул ааламдык мыйзам күчүнө киргенде каражаттуу мамлекеттер ушу багыт сурап келет кыргыз журтунан. Табияты кырсыкканда, адамзат өспөгөндө, кыйынчылык кырсык болгондо, ошо өсүү болбогондо, ошо кезде кыргыз журтуна бекерлеген акчалар келет. Мындай жолдордун далайын салынат, оңолот деп ойлойм. Рахмат. Токтоюн Жумаковна, сиздин тандоо. Менин бюллетендеги номерим 2. Бирок үй бүлө 2 кишиден башталат. 2 кишинин ынтымагы 4 кишиге байланыштуу. 4 киши бири-бирин кудайдай сыйласа, 2 бала күчтүү болот. Ошол себептен 4-тү 2 бөлсө, 2 ата-эненин күчү 2 балага кетет. Ошондуктан мен 4-тү тандайм. 4-чү суроо.
Мен алыс Катбашы районунда жашайм. Тыштан карыз албай эле өзүбүздүн Кыргызстандын байлыгы менен, өзүнүн ушул жаратылышы менен ушул карыз албай ушуну албай койсок болобу деп мен баардык талапкерлерге суроо берет элем да, ушул кайрылат элем. Абдан жақсы суроо айттыңыздар. Себеби деген эл казынасына аябай катуу көзөмөл жана эсеп болуш керек. Үйдөгү каражатты аял киши көзөмөлдөйт жана туура бөлүштүрүп берет. Ошол себептен мен бүгүн айтамын, биз бай өлкөбүз, каражат бар, миллиард деген бюджеттер бар, анын көзөмөлү жок. Анын эсеп кысабы жок. Ар келген премьер өзүнүн каалаган чечими менен канча деген миллион деген каражаттарды бөлүп таркатып кетип атат. Ошол себептен бүгүн байлыктагы, бийликтагы жер жайнаган акчаны чачып аткан кесепети ошого байланыштуу болуп атат. Ошол себептен мен номер 2 эсепти жана көзөмөлдү элге берип, аябай катуу көзөмөлгө жүргүзө турган жолду карашыбыз керек. Бул президенттин түздөн түз мүмкүнчүлүгү. Ошондуктан президент бюджетти кармап турган адам болот. Аны туура колдонуусуна эки жакка жол бере турган. Ошол себептен номер 2ге добушуңуздарды берүүңүздү суранам. Рахмат. Спасибо. Сейчас выведены вопросы на русском языке для наших кандидатов. Ну и, пожалуй, дамы вперед. Туктаим Чумаковна, выбирайте. Семья? Да. А почему? Кыздын ыркча чулуу дегендин орусча вариантын колдонуп атпайбы? Я не только что выступила, сказала, что семья состоит из двоих. Двое состоят в том случае, если 4 родителей будут любить и свято чтить друг друга, тогда и семья крепкая будет. Поэтому я выбираю 4. Когда 4 родителя, то 2 счастливых детей и семья. 4-й вопрос, пожалуйста. 4, кстати, на 2 делится, будет 2. Здравствуйте. У меня есть вопрос к кандидатам. Если вы станете президентом Кыргызстана, каким образом улучшите экономические показатели Кыргызстана? Я ключевыми возьму несколько направлений. Первое – это туризм. Духовно-культурный туризм, экологический туризм, чтобы сегодня не расстреливали наших барсов, не уничтожали нашу живность, не уничтожали экологию. Мы на этом можем зарабатывать миллиарды. Сегодня достаточно мы известная страна. Второе. Мы наложим запрет на определенное время, введем мораторий на законодательскую деятельность, пока мы не сделаем инвентаризацию законодательства. Третье. На время придется заморозить различные действия на недрах, пока не будет принят четкий кадастр недроиспользования. Если эти моменты мы проведем с жестким учетом и контролем всех поступающих средств, то мы намного улучшим экономическую составляющую. И обязательное планирование должно стать нормой жизни. Спасибо. Сооронбай Шарипович, ваш выбор. Мен şu жарышта биринчи келейин деп биринчи номерди алам. Первый номер. Первый вопрос. Уважаемые кандидаты, если вы станете президентом страны, как вы будете решать вопросы кадрового вопроса? Вы будете проталкивать своих родственников, земляков, соратников, друзей, или будете рассматривать компетентность человека? Я вообще к кадровому вопросу всегда отношусь осторожно и скрупулезно. И самое главное, у нас есть команда, она сформирована за долгие годы работы нашей. Там есть и молодые, всех возрастов в этой команде есть. Эта команда многонациональная. И главное требование у нас с нашим кадром – это чтобы они были чистые и всегда были откровенны, и всегда работали ради государства,
и для благополучия нашего народа. И я не собираюсь вместе стану президентом менять весь аппарат. У нас готовый, уже работает. И новое правительство тоже, вы знаете, там очень много молодых, хороших специалистов, которые сейчас работают и намерены серьезно провести реформы в нашей стране. У нас команда сформирована почти. И мы готовы работать и дальше вести реформы в нашей стране. Спасибо. Омирбек Токтагулович, ваш выбор. Ну, судьба есть судьба, как всегда, судьба выбирает. Я считаю, если Всевышний дал в этой моей борьбе в 47 лет, чтобы у страны была золотая жизнь, алты был алтында жашоо дейт. Конечно, я выбираю цифру 6. Шестой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Синатин. Если вы станете президентом, построите ли вы заводы и фабрики? Очень хороший вопрос. Когда я ушел с премьер-министра, все знают, что в эти 6 лет, с 2010 года, я привлек группу «Альянс», которая инвестировала в Кыргызстан самую крупную сумму – $100 миллионов в проект «Герой». Это на практике. Сегодня они будут вкладывать еще $250 миллионов. В общей сложности $350 миллионов. Я никогда не буду привлекать таких проходимцев, как Лигас. Когда МИД пишет против, правительство принимает. Я считаю, чтобы привлечь и строить заводы, человек, который идет на должность президента, он не должен никогда оппонентов говорить, что я тебя буду гонять и посажу в тюрьму. В первую очередь для привлекательности страны нужно гарантировать независимость от взглядов человека, гарантировать его собственность. Закон должен работать. В первую очередь частная собственность будет гарантирована, и только тогда в нашу страну придут инвестиции. И заводы, фабрики будут не просто внешние инвесторы, но и наши внутренние инвесторы строить. Спасибо, Арстанбек Бишналевич. Ваш выбор. Шу елибизге оомат келсин, өзү 10 ооматты алып жүрөт, 10-ду. 10-й. 10-й, да. Здравствуйте. Я хотела бы задать такой вопрос. Город у нас ужасно грязный. Если вы станете президентом, то как часто должны убираться мусора? И не везде у нас контейнера для мусоров находятся. Очень ужасно. Даже на остановках, когда стою с детишками, то возле детишек ужасный мусор. Табиатсыз жерде жашоо жок. Табиат ар бир жашообузга күбө. Ошо адамдын таны өлгөндө дагы жер энеге көмүлөт. Жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы, жаратылыш Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Мына ушул улуу илимге багындырыш үчүн батыш элин табиаттан кандай кырсыктырып атат, анысы кандай ушул түшүнүккө жеткен кезде адам ошо табиатка жакшы карабай калат эле, мусорду керегин мындай өрттөп, мындай ар бир адам ушуга мамиле кылган кезде ушу мусор жоюлат. Анан дагы адамдын жан дүйнөсү жаратылыш кереметинен куралган, адамдын жан дүйнөсү өспөсө табиатта кырсык, кыйынчылык, оору, жер көчкү, жер титирөө, бороон, чапкын, кыйынчылык боло берет. Эжеке абдан туура мамиле кылды. Анан табиатка кыргыз эч качан сыйынып эле эмес, тетирисинче сырдашып, аяр мамиле кылып, тилин билип келген. Ошону адамзаттын аң сезимине жеткирсек, бул маселе чечилет. Рахмат, анда биз интернет колдонуучулардан келген суроолорго орун берели. Негизинен биз 10 чакты күн мурда атайын баракчаларды иштеткенбиз, бирок негизги суроолор түз эфирдин жүрүшүндө келүүдө. Биздин жарандык паспорттан улуттун көрсөткөн графаны өчүрүп салганы жатышат экен.
бул кыргыз деген улуттун жок болушуна алып барбайбы деген суроону узатып атат биздин жараныбыз. Сизден баштайлыбы? Паспорттан жанагы улутун көрсөткөн графаны алып салгандыгы кыргыз деген улутту жок кылганга алып барбайбы деген суроону узатып атат. Бул жерде менин оюм ачык жана так. Мен ойлойм, мен мына Бабанов Өмүрбек, мен өзүмдүн паспортумда кыргыз деп жазылуусун мен каалайм. Бирок кээ бирлер өзүнүн улутун жазгысы келбесе, алардын өзүнүн тандоо жолу болуш керек. Мен ойлойм, адам өзүнүн улуту менен, мамлекети менен сыймыктаныш керек. Бардыгына мындайча айтканда тең мамиле болуш керек мамлекетибизде. Бүгүнкү күнгө чейин эгемендүүлүктү алгандан бери биздин башчыларыбыз, саясатчыларыбыз кыргыз журтунун улуулугун коргой алган жок. Ар кандай агым диндер келип дастандарыбызды миштесе, улуу маданият салттарыбызды шириктеди. Акыры ас келгенсип паспортубуздагы наамыбызды өчүрүп атат. Бул мынау Кудай жарыгы деген китепте Кудай мынтип жазат. Мен өз атымды өзүм койдум дейт. Эгер мен Кудай деп өз атымды койбосом, силер эмне деп таанымаксыңар дейт. Анысы кандай дүйнө эли кыргыз элинен тараган, азыр кыргызчылыкка, кыргызга бирикчүү мезгили келди. Дүйнө эли кыргыз болот же кыргын болот деп берилет. Себеби кыргыз көп мындай бир укугу бар экен да, ааламдан бир укуктары бар экен. Анысы кандай бул биздин атыбызды алып койгону өзү туура эмес, бирок буга калыптандырганга дили таза, духу күчтүү адам керек. Атайын Жумаковна. Туура айтып кетти, улутту бизге ар бир Алладан келген нерсе. Ошол себептен ар бир адам өз улутунун паспортко жазганга абзел. Рахмат. Сооронбай Шарипович. Бул кыргыз жараны дегенде бул бир көп улутту биздин мамлекеттердин улуттарын баарын тең бириктирет. Кыргыз жараны деген. Бул улутуна карабай баардыгы тең кыргыз жараны деп айтканды эмнеси жаман? Эң жакшы, эң жакшы. Мына бизде азыр көп бөлүнөлөр болуп атат. Кээ бирлери барып